үй шартында ушундай кытыраган даамдуу крешке жасайбыз. Биз шаар жерекесинде нандар катып калган ушинтип убал болгон. Көчөдөн карасаң нанда мусорларда нандар жатат, анан көрүп ичиң ачышат да. Мен дагы үйдө аракет кылып көрдүм, көчөдө иттер жеп кетеби деп көчөгө бир аякка салып чыгарып коем. Аны да жешпейт. Бул жактын Бишкектин иттери нандагын жешпейт экен. Анан айла жок мусорго чыгарышка туура келет да. Бирок аны чыгаргандан кийин мен кантип жооп берем деп дайыма жүрөгү боло берет болчу да. Баары бир сурагы бар. Ушул биз нандарды, тамактарды мусорго чыгарганыбыздын айынан биздин башыбызга кыйынчылык келип калбаса экен деп дайыма ойлонот болчумун. Анан сонун чечим таап алдым. Мен 8 айлык балам, аябай ыйлак балам бар болгондугуна байланыштуу холодильникке топтой берем, пакеттерге салып алып холодильникке топтой берем дагы. Анан бош болуп калганда ошентип майда кылып туурап, каалагандай форма менен туурасаңыздар болот. Бөлкө нандарыңыздар бар болсо цезарь салатына ылайыктуу кылып туурап деле иштетсеңиздер болот. Сонун кылып формаларын ар кандай кылып чыгарсаңыздар болот. Мен ошо балам ыйлап калбасын деп шашып ушундай эле туурап салдым. Бирок ушуну дагы кыздарым нары өтүп бери өтүп жеп койушту. Убал болгон жок. Көрүп алып аябай сүйүндүм. Азыр ушул нерсени үйрөнүп алдым. Дайыма пакеттерге салып холодильникке сала берем ырыткандан көрө коюшун ырытпай убал болбайын деп салып, анан бошогонумда кээде ушундай убакыт болуп калат го. Ошол учурда баарын бириктирип туурап духовкага салып бышырып койсом, балдарым нары өтүп бери өтүп жеп коюшат. Өзүмдө дагы жанагы жүрөгү жок болду, кадимкидей эс ала түштү. Эми нандарды убал кылып атабыз деп ойлонбой да калдым. Жеңил болуп биз сиздер да мага окшоп ойлончу элеңиздер. Эмне кылам деп, же бул нерсени башта эле билет болчусуздарбы? Айылда жашасаңыздар бул нерсе эч кандай көйгөй деле эмес. Ал жактын иттери жеп коюшат го. Бул үчүн бизге болгону паприка, анан мен шашлыктын перепробасын коштум. Сиздер каалаган өзүңүздөргө кандай перепроба жакса ошону кошуп, бир аз суу май кошуп туруп, жакшылап аралаштырып аласыздар. Кааласаңыздар жанагындай зелень, ар кандай чөптөрдү да кошуп койсоңуздар даамына даам кошот. Мен бирок балдарым аны жебеген үчүн перепроба эле кошуп койдум. Аралаштырып алгандан кийин духовкага 5 минуттага эле салып коесуздар. Карап туруңуздар, күйүп кетпесин. Магазиндикинен анча эле даамдуу болот. Сөзсүз жасап көрүңүздөр. Пайдалууну унутпасак, катталганды унутпаңыздар. Тамагыңыздар дамдуу болсун.